Жалпы аламда өткен момын мұсылмандарның қатарында бүгінгі ушул үмүтбектин рухуна жеткирген болсун. Аллах Таалам рахмат кылган болсун. Кылган билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, кабырларын бейшин бакчалардан кылган болсун. Биздин досубуз ал жака жанакы ак үйдө жүргөн маражерлор, тартипсиз, адепсиздердин катарында барган жок. Ал тырнактай болгон никасын келечеги үчүн, биздин ушул балдардын, Кара-Булактын, Лейлектин келечеги үчүн, Кыргызстандын жаштарынын келечеги үчүн ушул жерде намыс үчүн барып ушул жерден кайтыш болду. Шайлоң мен башыма караңгы түндүн салды го, энди ким жооп берет? Бирөө жооп бериш керек да, мен баламды алып кетти го, айдай баламды алып кетти. Неге мындай кылды? Мен үмүтүм өчтү, үмүтүмдү өчүрдү, мен жашоого болгон. Aldın orunlara iyi oldu. Ошондой атасына окшоп техникага өтө жакын болгон. Аргандан нерсе эле ойлоп табып, конкурстарга катышып, ошонун жакшы жасаган үчүн Бишкекке барып, Бишкекте Өзбекстанда менен жерлешип, алдыңкы үгүлтөгө жетип келди. Мына көрүп турасыздар, жасаган эмгектерине. Биздин Үмүтбек окуучубуз абдан жакшы бала эле. Эмгекчи, өтө жөндөмдүү бала эле. Биз 2016-жылы 20-жылдын интеллектуалдар деген конкурска катышып, жакшы ийгиликтерге жетишип келдик. Үмүттүн жаткан жери жайлуу болсун. Топтобуз мекени бейиштүү болсун. Үмүттүк дайыма күчтүүбүздү сакталат. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله رحمة.
Sakallar kaç çıkarınızlar? İşabillah şükranat sorup barakası. Kılgan ibadetlarımızın soğuk barakası. Yani bizden mütkad olgan Müslümanlara yetken olsun, cömertken peygamberlere yetken olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetken olsun. Şulardan katarda şu iki azlıklar şahat bolu ahirette rabat olsun. Arkasında kanaklı ata-anelerine, ülkelerine, tuğanları Allah Teala tenisatı, hatırlayan hükmiyetli ahirette vergen olsun. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rahmetullahi.